Саламатсыздарбы, менин кадырлуу окуучуларым. Ушул күнгө чейин биз силер менен сабактарды өтүп келе жатабыз. Бул кезектеги кийинки сабагыбыз. Урматтуу окуучулар, биз силер менен лексиканын байы жолдору деген тема менен таанышып келе жатабыз. Бүгүн лексиканын байы жолдорун канча бөлүккө бөлүп алган элек? 5ке бөлгөнбүз, 5 ички булактары менен байышыны. Бүгүн силер менен семантикалык жана морфологиялык байланыштарын өткөнбүз. Бүгүн силер менен лексиканын синтаксис жолу менен байышы, лексиканын башка тилдеги сөзмө-сөз которууга, башкача айтканда калкалоо жолу менен, лексиканын диалектикалык сөздөрүн туура пайдалануу жолу менен байышы деген темалар менен таанышабыз. Бардыгыбыз көңүл коюп, дептерибизди, ручкаларыбызды даярдап алабыз. Максатыбыз окуучулар лексиканын байы жолдорун толук үйрөнүсүңөр. Темага байланыштуу мисалдарды келтирүүнү үйрөнүшөт. Бирин-бири урматтоого, сыйлоого үйрөнүсүңөр. Биринчи темабыз лексиканын синтаксистик жол менен байышы. Кыргыз тилинин лексикасында төл сөздөрдүн айкашуусу аркылуу жаңы маанидеги сөздөрдүн жасалышы синтаксис жол менен сөз жасоочу деп аталат экен. Түшүнүктүү болдубу? Төл сөздөрдү биз жакшы билебиз, Мисал келтиребиз: окуу жай, темир жол, калем сап, боз үй. Түшүнүктүү болдубу? Карайбыз дагы окшогон мисалдар. Жол башчы, табият, таануу жана 162 көнүгүүнү карагыла да. Бүгүнкү сананы жазабыз, дептерибизге темаларды коебуз. Көнүгүүнү 162 көнүгүү дейбиз. Видеону токтотуп туруп, жазып алып, кийин улантсак боло берет. Суу тегирмен, кара көз, дене тарбия, көркөм адабият, бала бакча, ден соолук, ак көңүл деген сөздөрдүн баштапкы жаңы маанилерин жазгыла, аларды байланышын байкагыла дептир. Мен силерге үлгү катары суу тегирменди коюп берейин, чечмелеп берейин. Суу жаратылыштын байлыгы, тегирмен данды майдалоочу курал. Ал эми суу тегирмен дегенде жаңы мааниси суу менен иштөөчү тегирмен, кыймылга келүүчү. Ушинтип ар бир сөздү жазып чыгабыз, баштапкы маанилерин жазып чыгабыз, мисалы кара көз, башкаларды. Азаматсыңар, жазып бүткөндөн кийин кийинки темага көңүл бурабыз. Башка тилден кирген сөзмө-сөз которуу, башкача айтканда калкалоо. Кыргыз тилинде башка тилдерден сөзмө-сөз которулган сөздөр көп жолугат. Мындай үлгүдөй пайда болгон жаңы маанидеги сөздөр тилди байытуунун жолдору катары кызмат кылат. Бир тилдеги сөздөрдүн экинчи бир тилге сөзмө-сөз үлгү боюнча которуу бул калкалоо деп аталат. Кыргыз тилиндеги калкалоо негизинен орус тилиндеги сөздөрдү кыргыз тилине толук жана толук эмес түрдө сөзмө-сөз которуудан пайда болгон. Карагыла: толук которуу: кызыл бурч, красный уголок, ардак такта, доска почета. Ал эми толук эмес которууну карайбыз. Кыймыл инерциясы. Кана бунда кайсыл орусча сөз? Кыймыл деген которулуп, инерция деген орус тилинде калган. Негизги фонд. Негизги которулган, фонд калган. Массалык өндүрүш. Массалык которулбай, өндүрүш которулган. Дагы ушундай мисалдар: айыл чарба, сельское хозяйство, көп чекит, многоточие. Негизги фонд, основной фонд, жылдык план, годовой план. Карагыла. Түшүнүктүү болдубу? Толук жана толук эмес которуу бул орус тилиндеги сөздөрдү бизде бул дагы биздин сөз байлыгыбыздын ашышы экен, Азаматсыңар, диалектикалык сөздөрдү аркылуу туура пайдалануу жолу менен дагы байыт экен. Мисалы, кыргыз адабий тилинде диалектикалык сөздөр эсебинен байып турат. Адабий тилдин нормасынан фонетикалык, морфологиялык жана лексикалык жактан айырмаланган, белгилүү аймакка тиешелүү болгон
тилдик өзгөчөлүк диалектик деп аталат. Кыргыз тилинде 3 диалектика бар. Алар карайбыз. Түндүк, түштүк чыгыш жана түштүк батыш диалектикалары. Мисал келтирип кетели. Кесе бул адабий тилинде айтылат, чоң пыяла түштүк чыгыш диалектикинде айтылат экен. Гердим түштүк батыш диалектикинде, кемер адабий тилде ушул сыяктуу. Жана карайбыз. Гүлдесте. Гүлдесте бул десте деген сөз түштүк чыгыш диалектикасинде боолонгон деген маанини билдирет. Андан адабий тилге боолонгон гүл, гүлдесте деген сөз кирди. Демек орус тилинде бул букет деп аталат. Шып, потолок, дидар, карагала өң, жүз, дидарлашуу, теледидар дагы, палек. Палек дегенин маанисин карайбыз. Коон, дарбыздын сабы. Ошону биз палек дейт экенбиз. Жана ошондой эле парасат, акыл эс, аң сезим, парасаттуу, парасатсыз. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек, түндүк, түштүк чыгыш, түштүк батыш болуп 3 диалектик бар экен. Мисалы, адабий тилинде карагыла бешмант, күрмө. Бул диалектикте желек, жаздык, балыш, таза, пакиза, сөйкө адабий тилинде сырга, иймек, сабак деп диалектикинде айтылат экен. 167 көнүгүүнү карайбыз. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Диалектилик сөздөрдүн адабий тилде айтылышын көрсөткүлө. Демек, видеону токтотуп туруп, тапшырманы аткарып, кийин дагы кайта улантсак боло берет экен. Азаматсыңар, демек, түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Эгер түшүнүксүз болсо, китебибиздин 130 бетинен 32 бетине чейин окусаңар, ар бир темада түшүндүрмө берген. Кана окуучулар, бүгүнкү темада түшүнүктүү болуу тема силерге. Ким айтат? Кайсыл жерине түшүнбөй калдыңар? Кыргыз тилинин лексиканын бай жолдорун билдиңерби? Турмушта пайдалана аласыңарбы? Мисалдарды түзө аласыңарбы? Өзүңөр турмушта сүйлөп жатканда, бул диалектикалык сөз, бул сөзмө-сөз которуу, бул синтаксикалык, бул симметрикалык, семантикалык, бул морфологиялык деп бөлүп айта аласыңар, деген үмүттөмүн. Түшүнүксүз болсо, кийинки сабакта дагы суроо жооптор менен кайрыласыңар, азаматсыңар. Бүгүнкү тапшырма силерге 166 көнүгүү жана 168 көнүгүүлөрдү жазып келесиңер. 166 көнүгүүдөгү берилген сөздөргө сүйлөмдөрдү түзүп келесиңер. Ал эми 168 көнүгүүдө төмөнкү диалектикалык сөздөрдүн адабий тилдеги айтылышы менен салыштыргыла, өзбек тилине окшош жактарын көрсөткүлө дептир. Китепте турат, окуп, даярданып келебиз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла, кийинки сабакта учурашканча.